Çağır kitep. Baştalış 1. bölüm. Adegende Kuday asman cerdi jarattı. Cer kangırap eğen jattı. Tunguyuktun üstün karangılık kaptap durdu. Kudaydın ruhu su üstünde kalgıp uçup jürdü. Oşondo Kuday, jarık bolsun dedi. Anan jarık payda boldu. Kuday jarıktın jakşı ekenin görüp, jarıktı karangılıktan böldü. Jarıktı kün, karangılıkты tün dep atadı. Keç kirip taң attı. Birinci gün öttü. Anan Kuday, suunun ortosunda katmar payda olup, suunu suudan bölüp dursun dep buyurdu. Katmardı jasap, anın aldınдағы suunu üstündögü suudan böldü. Anan osondoy boldu. Kuday katmardı asman dep atadı. Keç kirip taң attı. Ekinci gün öttü. Anan Kuday, asman aldınдағы suu bir жерге çoğulup, kurgaqtık görünsün dedi. Anan osondoy boldu. Kuday kurgaқты жер, çoğulgan suunu muhit dep atadı. Ал мунун жакшы экенин көрдү. Кудай анан: жер жашыл өсүмдүктөрдү, урук чаччу өсүмдүктөрдү жана даанеги бар жемиш бактарын түр-түрү менен өстүрүп чыгарсын деп буйрду. Анан ошондой болду. Жер жашыл өсүмдүктөрдү, түрүнө жараша урук чаччу өсүмдүктөрдү жана даанеги бар жемиш бактарын өстүрүп чыгарды. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Кеч кирип таң атты. 3-күн өттү. Андан кийин Кудай: асман катмарында күн менен түндү бири-биринен ажыратып, мезгилдерди, күндөрдү жана жылдарды белгилеп турган чырактар болсун. Алар жерге нурун чачуу үчүн асманда жаркырасын деп буйрду. Анан ошондой болду. Кудай чоңурагы күндүз, кичиреги түнкүсүн башкарып турган 2 зор чыракты, ошондой эле жылдыздарды да жаратты. Жерге жарыгын тийгизип, күн менен түндү бийлеп, жарыкты караңгыдан ажыратуу үчүн аларды асман катмарында жайгаштырды. Кудай мунун да жакшы экенин көрдү. Кеч кирип таң атты. 4-күн өттү. Андан кийин Кудай: суу жайнаган түрүү жандыктарга толсун, жер үстүндө, асман мейкиндигинде куштар учсун деп буйрду. Анан ал сууну мекендей турган укмуштай зор жаныбарларды, сууда сүзүүчү башка да жан жаныбарлар менен жандыктардын баардыгын түр-түрү менен, ошону менен бирге канаттуулардын баардыгын түр-түрү менен жаратты. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Аларга батасын берип, өсүп өнүп көбөйгүлө, деңиздерди толтургула, куштар да жер бетинде көбөйсүн деп буйрду. Кеч кирип таң атты. 5-күн өттү. Анан Кудай: жер ар кандай түрүү жандыктарды, малды, жапайы жаныбарларды жана майда жаныбарларды түр-түрү менен чыгарсын деп буйрду. Анан ушундай болду. Кудай ар кандай жапайы жаныбарларды, малды жана майда жаныбарлардын баарын түр-түрү менен жаратты. Ал мунун жакшы экенин көрдү. Кудай анан: өз бейнебиздей, өзүбүзгө окшош адам жараталы. Ал дениздеги балыктар менен асмандагы куштарга, малга, бүткүл жер жүзүнө жана майда жаныбарлардын баарына бийлик жүргүзсүн деди. Ушундайча Кудай адамды өз бейнесиндей, өзүнө окшотуп жаратты. Аларды эркек жана аял кылып жаратты. Аларга батасын берип, укумдап тукумдагыла, көбөйгүлө, жер бетине жайылып, ага ээлик кылгыла, жана деңиздеги балыктарга, асмандагы куштарга, жер бетиндеги жаныбарлардын баарына бийлик кылгыла деди. Анан Кудай: мына, мен силерге жер бетиндеги урук чача турган өсүмдүктөрдү жана даанеги бар жемиш бактарын түр-түрү менен бердим. Булар силерге азык болсун. Ал эми бардык айбандарга, асмандагы бүт куштарга жана бардык майда жаныбарларга, түрүү жандын түгөл баарына көк чөп аталганды азык кылып бердим деди. Анан ошондой болду. Кудай өзү жараткандын баарын карап, алардын өтө жакшы экенин көрдү. Кеч кирип таң атты. 2-бөлүм. Ушундайча асман менен жер жана алардагынын баары өз ирети менен жаратылды. 7-күнгө огондо Кудай өзүнүн бардык ишин аяктап, ушул күнү эс алды. 7-күнгө Кудай батасын берип, аны ыкык күн кылып бөлүп койду. Себеби ал өзүнүн жаратуучулук ишинин баарын бүтүргөн соң, ушул күнү эс алды. Асман менен жер жаралгандагы баян мындай. Кудай эге жер менен асманды жараткан кезде, али жер бетинде талаа бадалдар да, өсүмдүктөр да өскөн эмес эле. Себеби Кудай эге жерге жамгыр жаадырган эмес, жерди иштете турган адам да жок болгон. Жерден буу көтөрүлүп чыгып, бүтүн жер бетин сугарып турган. Ошондо Кудай эге жердин топурагынан адамды турпатына келтирип жасап, анын мурдуна өмүр демин үйлөдү. Ушинтип адам тирүү жан болду. Кудай эге чыгышта, Эден деген жерге бак отургузуп,
өзү турпатына келтирип жасаган адамды ошол жерге жайгаштырды. Андан кийин Кудай эге көз жоосун алган, жегенге жакшы жемиштерди бере турган түрлүү дарактарды жерден өстүрүп чыгарды. Бактын ортосуна өмүр берчү даракты жана жакшылык менен жамандыкты билдире турган даракты да өстүрдү. Сөздөн бир дарыя агып, бакты сугарат да, андан ары төрткө бөлүнүп кетет. Биринчиси Пишон деп аталат. Ал алтын чыга турган бүткүл Хабила өлкөсүн айланып агат. Ал жердин алтыны таза, жыпар жыттуу чайыр менен оникс асыл ташы да бар. Экинчи дарыя Гихон деп аталат. Ал Куш өлкөсүн айланып агат. Үчүнчү дарыянын аты Тигр. Ал Ашурдун чыгыш жагынан өтөт. Төртүнчү дарыя Эфрат. Эден багын иштетсин, аны кайтарсын деп, Кудай эге адамды ошол жерге жайгаштырды. Ага мындай буйрук берди. Сен бактагы дарактардын баарынын жемишинен жесең болот. Бирок жакшылык менен жамандыкты билдире турган дарактын жемишин жебе. Себеби андан жеген күнү өлгөнүм өлгөн. Андан кийин Кудай эге, адамдын жалгыз болгону жакшы эмес. Ага өзүнө ылайык жардамчы жаратайын деди. Кудай эге жапайы жаныбарлардын, асмандагы куштардын баарын топурактан турпатына келтирип жасап, аларды кандай атарын билүү үчүн адамга алып келди. Адам кандай ат койсо, тирүү жандар ошондой атала турган болду. Ошентип менен адам малга, жапайы жаныбарлар менен асмандагы куштардын баарына ат койду. Ал эми адамдын өзүнө ылайык жардамчы табылбады. Ошондо Кудай эге адамды катты уктап жатканда анын бир кабыргасын алып, ордун эт менен жаап койду. Кудай эге ошол кабыргадан аялды жаратып, аны адамга алып келди. Ошондо адам мындай деди: Сөөгүмдөн бүткөн сөөгү ушул, этимден бүткөн эт ушул. Эркектен алып жасалды, аял деп аты коюлсун. Ошол үчүн эркек ата-энесин калтырып аялына жабышат да, экөө бир бүтүн болот. Адам аялы экөө тең жылаңач болчу, уялышчу эмес. Үчүнчү бөлүм. Кудай эге жараткан айбандардын ичинен эң куусу жылан эле. Ал аялдан: Кудайдын силерге бактагы бир дагы дарактын жемишинен жебегиле дегени чынбы? Деп сурады. Аял жыланга: Жок, бактагы дарактардын жемишинен жесек болот. Бирок Кудай бактын ортосунда турган дарактын жемишинен жебегиле, ага тийбегиле, антпесе өлөсүңөр деп айткан, деп жооп берди. Ошондо жылан аялга: Жок, өлбөйсүңөр. Кайра силер ушул жемишти жеген кезде көзүңөр ачылып, эмне жакшы, эмне жаман экенин айырмалап, анын өзүнө окшоп каларыңарды Кудай жакшы билет деди. Аял дарактын жемишин жегенге жакшы, көз жоосун алган сонун экенин көрүп, акылдуу кыларын билип жегиси келди. Жемишти үзүп алып жеди да, жанындагы күйөөсүнө берип, ал да жеди. Ошол замат экөөнүн көздөрү ачылып, өздөрүнүн жылаңач экенин билишти. Анан анжыр жалбырактарынан алжапкыч жасап алышты. Кечки жел соккон кезде, адам аялы экөө Кудай эгенин баг ичинде жүргөн дабышын угуп, дарактардын арасына жашынып калышты. Ошондо Кудай эге: Каяктасың? Деп адамды чакырды. Ошондо ал: Бакта жүргөнүңдү угуп коркуп кеттим. Себеби мен жылаңачмын, ошол үчүн жашынып калдым, деп жооп берди. Кудай эге адамдан: Жылаңачсың деп сага ким айтты? Мен жегенге тыюу салган дарактын жемишинен жедиңби? Деп сурады. Ал: Мага өзүң берген аял ошол дарактын жемишинен берди, мен жедим, деди. Кудай эге аялдан: Бул эмне кылганың? Деп сурады. Жылан мени алдады, мен жедим, деди аял. Ошондо Кудай эге жыланга: Ушундай кылганың үчүн бардык мал менен жапайы айбандардын ичинен сага каргыш тийсин. Өмүр бою жер менен сойлоп, топурак жебөт. Аял экөөңөрдү, сенин тукумуң менен анын тукумун кас кылам. Аялдын тукуму башынды жанчыйт, сен анын согончогун чагасың, деди. Ал эми аялга мындай деди: Кош бойлуу кезиңде азабыңды көбөйткөндөн көбөйтөн, балдарыңды кыйналып төрөйсүң. Сен күйөөмө куштар болосуң, ал болсо сени башкарат. Ал эми адамга мындай деди: Аялыңдын тилин алып, мен тыюу салган дарактын жемишинен жеген сенин кесириңден жердин кыртышы каргышка калды. Мындан кийин өмүр бою азап тартып, наныңды жерден таап жейсиң. Сен талада өскөн даандуу өсүмдүктөрдөн жейсиң. Жердин топурагы сага уйгак тикен өстүрөт. Өзүң жаралган жердин койнуна кайтып барганча, жер наныңды маңдай териң менен табасың. Сен топурактан жаралдың, кайра топуракка кайтасың. Адам аялына Обо деген ат койду. Себеби ал жердеги жашоочулардын түпкү энеси болду.
Кудай жараткан эге адам менен анын аялына териден кийим жасап кийиндирди. Андан кийин ал мындай деди. Мына, адам жаман жакшыны билип, биз сыяктуу болуп калды. Эми колун сөзүп, өлбөс өмүр бере турган дарактын жемишинен да үзүп алып жеп, түбөлүк жашап калбасын. Ошентип Кудай жараткан эге адамды өзү жаратылган жерди иштетсин деп, Эден багынан кууп чыкты. Адамды кууп чыккандан кийин өмүр бере турган даракка алып барчу жолду күзөтүү үчүн Эден багынын чыгыш жагына гербтарды жана туш тарапка айланып турган оттуу кылычты коюп койду.